Укук бузуунун деңгээлин аныктоодо укук бузуунун составы изилдөө жана аныктоо өтө маанилүү ролго ээ. Анткени укук бузуунун составы аныктоо менен биз укук бузуунун канчалык деңгээлде коомго зыяндуулугу жана коркунучтуулугун аныкташыбыз мүмкүн да. Мына ошондуктан жарандардын кыймыл аракетинде же аракетсиздигинде качан гана укук бузуунун 4 негизги элементи дал келгенде, аныкталганда гана кыймыл аракет же аракетсиздик укук бузуу катары саналат. Эми укук бузуучулук кыймыл аракеттерге каршы мамлекет жана анын органдары тарабынан ар түрдүү мажбурлоо жана жазалоо чаралары көрүлөт да. Бирок укук бузууну жоопко тартуу жана анын кыймыл аракетинде укук бузуунун толук белгилерин аныктоо үчүн укук бузуунун бардык белгилерин же анын составын тактоо зарыл. Укук бузуунун тигил же бул түрүн мүнөздөчү белгилеринин жыйындысын мыйзамга ылайык кылмыштын составы же укук бузуунун составы деп атайбыз. Күнөөкөрдүн кыймыл аракетинде же аракетсиздигинде укук бузуунун толук составы болгон учурда гана укук бузуу болуп саналат. Эми укук бузуунун составы бири-бири менен тыгыз байланыштагы 4 негизги элементтен турат. Субъект укук бузуунун субъективдүү жагы, укук бузуунун объектиси жана укук бузуунун объективдүү жагы. Укук бузуунун субъектисине жарандар, чарбалык жана коомдук уюмдар, мамлекеттик кызмат адамдар кирет. Бирок укук бузуунун субъектисине укук бузуунун түрүнө карата да өзгөчөлөнүшү мүмкүн. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдык талаптарына ылайык кылмыштын негизги субъектиси бул белгилүү бир жашты толтурган укук жоопкерчилигине жарамдуу адамдар кирет. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарандык укук бузуу, административдик укук бузуу жана эмгектик тартиптерди бузуу тармагына келе турган болсо, бул жерде жеке адамдар менен катар юридикалык жактар дагы укук бузуунун субъектиси болушу мүмкүн. Ошондуктан укук бузуунун негизги субъектиси болуш үчүн жеке адамдарга белгилүү бир талаптар орнотулган. Бул негизинен ошол жарандын же адамдын укук жоопкерчилигине жарамдуулугу. Бул адамдын белгилүү укуктарга жана милдеттерге ээ болуусу, өз кыймыл аракетинин жыйынтыгын аң сезимдүү түшүнө билүүсү жана укук бузгандык үчүн жооп берүүгө жарамдуулук деп аныктасак болот да. Жашы жете элек өспүрүмдөр, акыл оорусуна чалдыккан адамдар өз кыймыл аракетинин жыйынтыгы эмнеге алып келерин билбегендиктен, алардын кыймыл аракеттери укук бузуу болуп саналбайт. Кээ бир оор кылмыш иштери үчүн укук жоопкерчилигине жарамдуулук Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 18-беренесинде аныкталган. Ал жерде оор кылмыш иштери үчүн жоопкерчиликке жарамдуулук 14 жаштан, ал эми калган кылмыш иштери үчүн 16 жаштан башталат. Мисалы 14 жашка толгон балдар кайсыл кылмыштар үчүн же кайсыл кылмыштарда кылмыштын субъектиси катары саналышы мүмкүн. Бул 97-статья киши өлтүрүү, кийинки 104-статья саламаттыкка атайлап оор зыян, залал келтирүү, саламаттыкка атайлап анча оор эмес оор залал келтирүү, адамды уурдоо, адамдарды сатуу, зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, мал уурдоо жана башкалар кириши мүмкүн. Эми жарандар 16 жаштан баштап административдик укук бузуунун да субъектиси болуп саналат. Ал эми 18 жаштан баштап толугу менен укук жоопкерчилигине тартылууга жарамдуу болуп саналат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары боюнча. Эми чарбалык уюмдар жана бирикмелер көпчүлүк учурларда
граждандык укук бузуунун субъектиси болуп саналат. Кээ бир учурларда административдик жоопкерчиликке да тартылышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жогорудагы субъектилер кылмыш ишинин субъектиси болушпайт, юридикалык жактар. Бирок кээ бир мамлекеттерде юридикалык жактардагы кылмыш баягы ишинин субъектиси болушу мүмкүн. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында уюмдар жана бирикмелер да кылмыш ишинин субъектиси катары жоопко тартылышы мүмкүн. Эми укук бузуунун объективдүү жагы бул укук бузуунун экинчи составдык элементи. Укук бузуунун объективдүү жагын жарандардын кыймыл аракетиндеги күнөөнүн болушу же укук бузуучунун 3 негизги түшүнүккө карата психологиялык мамилеси. Биринчиси бул бузулган укук нормасына же болбосо бузулган укук эрежесине, мыйзам талаптарына. Экинчиси жасаган өзүнүн кыймыл аракетине. Ошол укук бузуу учурунда анын кандай психологиялык кыймыл аракети болду. Үчүнчүсү бул ортого чыккан жыйынтыкка же келип чыккан жыйынтыкка адам ички дүйнөсүндө кандай мамиле жасады. Мына ушул 3 негизги багытта биз укук бузуунун субъективдүү жагын аныктайбыз. Мына ошондуктан укук бузуучунун жогоруда аталган түшүнүктөргө карата мамилесинин натыйжасында күнөөнүн 2 формасы ортого чыгат. Бул атайлап жасалган укук бузуулар жана абайлабастан жасаган укук бузуулар. Эми атайлап жасалган укук бузууда адам укук бузуучулук аракетинин жыйынтыгы коомго же жеке адамга коркунучтуу экендигин билип туруп, алдын ала ойлонуп, пландуу түрдө ишке ашырат. Мисалы, уурулукта кылмышкер өзүнүн кыймыл аракети аркылуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин нормаларын бузуп жаткандыгын жана башка бирөөнүн мүлкүн карасанатайлык менен ээлик кылууну көздөп туруп ишке ашырат. Күнөөнүн экинчи түрү бул абайлабастан жасалган укук бузуу деп аталат. Бул жерде күнөөнүн 2 негизги формасын карасак болот да, абайлабастан жасалган укук бузууларда. Биринчи бул байкабастан жана кенебестиктен жасалган укук бузуулар. Байкабастан жасалган укук бузуулар бул адам өзүнүн кыймыл аракетинин укук бузууга алып келерин билбейт, бирок алдын ала ал сезе билүүсү зарыл эле. Мисалы, белгилүү бир кабатта жашап жаткан адам, то есть ошол жерден көчөгө ыргыткан бөтөлкө же бир кирпич жол жүргүнчүсүнө же башка бир адамга денесине олуттуу жаракат келтирген учурда адам күнөөнү атайлап жасаган жок, бирок ал мындай кыймыл аракет аркылуу бирөөгө зыян келтирерин алдын ала билүүсү зарыл болчу. Мына ошондуктан мындай кыймыл аракеттердин натыйжасында жасалган укук бузууларды биз байкабастан жасалган укук бузуулар деп атайбыз. Эми кенебестен жасалган укук бузууда адам жасаган кыймыл аракетинин укук бузууга алып келерин билет, бирок аны алдын ала болтурбай коюуга жеңил ойлуулук же өзүнө өзү ишенүүчүлүк менен мамиле жасайт. Мисалы, айдоочу тиешелүү ылдамдыктан жогору деңгээлдеги машинасын айдоо менен ар түрдүү жол кырсыгын оңойчулук менен болтурбай коюуга өзүнө өзү ишенүүчүлүк менен мамиле жасайт да. Бирок машинанын рулун башкара албагандыктан экинчи бир машинага келип урунат. Демек, айдоочу жасаган кыймыл аракетинин укук бузууга алып келерин билген. Бирок жеңил ойлуулук менен ал андан оңойчулук менен болтурбай коюунун өзүнө өзү ишенген кенебестик мамиледен улам белгилүү бир зыян алып келип атат. Эми укук бузуунун объектисине токтоло турган болсо, укук бузуунун объектиси бул укуктук эрежелер тарабынан жөнгө салынуучу коомдук мамилелер. Укук бузуучу жасаган кыймыл аракет аркылуу коомдук тартипти бузуу менен башка адамдарга зыян келтирет. Демек, укуктук эрежелер тарабынан жөнгө салынуучу коомдук тартип укук бузуунун объектиси болуп саналат. Эми укук бузуунун объективдүү жагына токтолсок, бул укук бузуучулук аракеттердин сырткы көрүнүшү.
же укукка каршы жасалган кыймыл аракеттер. Объективдүү жак төмөнкү элементтерден турат. Укукка каршы иш аракет жасалган иш аракеттин натыйжасында ортого чыккан коомго же жеке адамга келтирилген зыян, моралдык жана материалдык зыян. Мисалы, жолдо жүрүү эрежесин бузуу тыюу салынган убакта жана жерде аңчылык кылуу. Бирок көпчүлүк укук бузуунун аныктоо үчүн укук бузуучулук иш аракет аркылуу келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо зарыл. Келтирилген зыян ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы, мүлктүк зыяндар, уурдалган буюм, моралдык зыяндар, бул маскаралоо, чылдыңдоо, адамдын ден соолугуна зыян келтирүү жана башкалар. Укук бузуу кыймыл аракет аркылуу жана аракетсиз түрдө да жасалышы мүмкүн. Аракетсиз укук бузуу, мисалы, өлүм алдында жаткан адамга тиешелүү жардам көрсөтпөстөн таштап кетүү. Жогоруда көрсөтүлгөн элементтердин баары болгон учурда гана укукка каршы кыймыл аракет укук бузуу болуп саналат. Эгерде укукка каршы кыймыл аракетте жогоруда көрсөтүлгөн 4 элементтен бирөө жок болсо, анда кыймыл аракет кылмыш же болбосо укук бузуу катары саналбайт.